кереметтүү Ысык көлдүн жээгине келип бир жакшы иш-чара өткөрөлү деп калемгерлер чогулуп отурган кезибиз. Бул бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты биз ушул пандемия учурунда элдердин баягы үйдө олтургандыгына байланыштуу биз дагы олтуруп калдык чыгармачыл чөйрө. Ошондон пайдаланып калемгерлердин башын бириктирип жан дүйнө чакырыгы деген ырлар жыйнагын жаңы басып чыгардык. Мына ушул китептин бет ачары болуп атат бүгүн. Эң башкысы ушул жан дүйнө чакырыгы деген китеп жөнүндө айтып өтөйүн. Жаш калемгерлердин деги эле жаңыдан колуна калем алып жазып баштаган калемгерлердин чыгармаларын, такшалып калган акындардын чыгармаларын, мына ошолордун баардыгын киргиздик. Бул китеп 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө ошол жалаң акындардын, калемгерлердин ырлары киргизилген. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо эскерүү иретинде ушул биздин арабыздан өтүп кеткен залкар акындарыбыз Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматовду эскерүү катарында ошолордун арбагына таазим этип, ошолор жөнүндө түбөлүк өчпөс 2 акын деген атайын бөлүк бердик. Мына ошол бөлүктө жалаң ошол белгилүү акын жазуучулардын, журналисттердин чыгармаларын киргиздик. Андан тышкары калемгерлердин дагы чыгармалары толук камтылды. Келди сыноо. Италия Кытайсыз, Кореясыз, Арабия Дубайсыз, андан көрүп, мындан көрүп нетебиз, кумурсканын буту сынбайт Кудайсыз. Келди сыноо, келди мына элине, жеткен кезде көркөөлүктун чегине, эсиргенден эшикке таштап энесин, калган кезде кулак салбай кебине. Сезбей күндө жасап жаткан катасын, киши ордуна көрбөй тууган апасын, байлык үчүн баарын жалмап тынаарда, келди сыноо, кармансын деп жакасын. Кишени жок, байлап бекем тумообу, сез көрсөтүп буйрук кылды чыдоону, көпкөндөрдүн көзүн чукуп ачам деп Кудай өзү берди көктөн сыноону. Байлык үчүн баласында жоо кылып, эле журтун бөтөн жерге доо кылып, эстеген жок эскерткенин Кудайдын, кеткен кезде канчаларды тоо жылып. Канча жерден көзүн оюп кашайтты, кен байлыгын элдин ташып азайтты, кен келеске алтын таажы кийгизип, акылманды акмак кылып азайтты. Калчылдады канча жолу жерене, токтон албай айласынын жогунан, пенделердин кылыгына аргасыз чыгайын деп бир аз калган огунан. Мына эми эсиңе кел кутурбай, башка түшөт тагдыр салса ушундай, эсиңе кел, азыр дагы кеч эмес, эскертүүнү кабыл алгын учурбай. Бул учур биз үчүн аябай кыйынчылык болду. Биз булар менен чогуу бүгүн ушундай ысык көлдүн жээгинде кубанычта тоссок болмок, бирок айла жок экен. Ошону менен бирге биздин арабызда жүргөн Замира Жантаеванын дагы көз өтүп кеткени биз үчүн аябай өкүнүчтүү. Мындан ары мындай кырсыктар, мындай чоң пандемия, ушундай аламат биздин өлкөбүздө эмес, жер жүзүндө болбосун. Жан дүйнө чакырыгы ырлар жыйнагынын бет ачары болуп атат. Бул жерде менин дагы 3 ырым бар, белегим, таазим этем Жайыл Баатырга музейге арнаган, анан Суусамыр жайлоосуна. Бул жерден эмнени айтып кетким келет. Макмыл креативке жетекчиси Бактыгүл Курманалиева эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ушул оор кырдаалга дагы жөн отурбай, акын жазуучулар дагы элге дем бере турган, күч бере турган жакшы чыгармаларды чыгарып, мына ушундай ырлар чыгып атат. Заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, саябан чынар терегим, деңизден дагы тереңим, күн менен айдын нурларын гүлгө ороп белек беремин.
Жел сымал жібек саамайың, желбірей берсен байрағың, жанымда дайым жашачы, жашонун таңы ардағым. Баалап мен апа эмгегиң, башымда сизге иемен, разы болгон апакем, ыр болсун менин белегим. Таазим этем, келип калсаң Карабалта шаарына, музей турат 9 жолдун тоомунда, кайрыла кет угуп баатыр баянын, тосуп чыгам даам алып колума. Түрү бойдон мени карап турган сыйт, Айкелдеги жайыл баатыр элеси, океандын ар жагында кеткен сыйт, алар түшүп сүзүп кеткен кемеси. Баян кылып баатырлардын эрдигин, унуткарбай айтып келем урпакка, тең тайлаша эрдин ишин аткарган, таазим этем Темиржандай апага. Те эзелки элестерге арбалып, айткандарын жүргөн сүймүн аткарып, жалгыз эмес жайыл ата жанымда, жашап келем мен музейди башкарып. Жайлоосунда Сусамырдын суктанып, мен жайында 4 жыл уда барганмын. Жердин бети жашыл баркыт жамынып, көркөмүнө мен жайлоонун арбалдым. Жайлоонун жап-жашыл ыраңы, жыл сайын тосчу өзгөрбөй, кыргыздын балдамы кымызы, турчу сабада бөксөрбөй. Жылдызга толуп турчу эле, Сусамыр сенин асманың, боз үйдө уктап бой сергип, жайлоону тостум актаңын. Арыбаңыздар, ардакты ала тоону мекендеген Алп Манастын, Алымбек датка атабыздын, Каныкей кыз сайкал орман жанында аткан элерибиздин урпактары. Жаман күндүн жакшы күнү болот демекчи, биз жамаат менен кеңешип, жакшы күндү турлап, жакшылыкка жөрөлгө кылып, аз да болсо көңүлүбүздү көтөрүп кетүүнү туура көрдүк. Албетте, бул кого калуу илдет дүйнө жүзүн каптоо менен бирге теңир тоолуктарга да таасирин тийгизбей койгон жок. Аттың ай, арман бүркүп 4 ай өттү, акын баштап не асыл жандар өттү. Аллахтын өз эрки коан айта албайм, а бирок тирүүлүктө аалам көктү демекчи. Айтарым, бул кечеде, бул Ыйык көлдүн жээгинде көз өтүп кеткен мусулман жакындарыбызга Куран багыштоо менен бирге айрым элге кадыры сиңип, поэзияга өлбөс өчпөс из калтырып кеткен калымдештерибизди да эскере кетүүнү туура көрдүк. Жоокерлер канатындай алгыр куштун, эр манастай чебинде бекем күчсүң, кандай гана күндөрдө болбогула аткарууга даяр бол эл үмүтүн. Кут болсун ушул майрам жоокерлердин, Чолпонбайдай элине кызмат кылган, кайраты тоодой бекем, кылычы курч душманга даяр турат сууруп кындан. Силер барда өмүр тынчта көңүл куунак, бейкуттук өкүм сүрөт жыргап куунап, Кудайым колдосо экен ушуларды элимдин керегине жарап турган. Карыны сүйбөйт дебегин карыган кезде билесиң, жүрөгүң жап-жаш бырышпас, уулгат кээде мүнөзүң. Жаштык кез турса эсиңде, карылык келбейт сезимге, өткөргөн сүйүң эстелик баркталат кары кезиңде. Сүйүүдөн түйшүк жаралат, өзөктүк кетсе аралап, бул оору кайтып айыкпайт, жүрөктү турат жаралап. Башыңа келет баарынын, сүйүүнүн көрүп жарыгын, сүйкөнбө сүйбөгөндөргө сүрдөбөй жашап карыгын. Ушул жерде акындар ыр жазып, ушул жерде калемгерлер чогулушуп бүт баарыбыз ушундай иш-чара жүргүзүп атабыз. Дайыма бул китептерибиздин презентациясын өткөрүп турабыз маал-маалы менен. Ар кимибиз ар жерде иштесек дагы ушул кол жазмабыздан калтырбай дайыма чогулуп ушул иш-чараларды жүргүзүп турабыз. Бүгүнкү иш-чарабыз Макмал креативдин 4-5 чыгарылыш китеби чыкты. Ошонун бүгүн презентациясына келип көлжегинде ушинтип баардыгыбыз жакшы маанай менен ырларыбыздын окуп, ошол китептерге сын берип, бири-бирибизди кол жазмаларыбызды угуп ушундай өткөрүп жатабыз. Ыйыксың көлөм менен, ырларым сага арналат, ыр болуп төгүлсө экен сен деген зор махабат. Элестеп турат бүгүн окууну бүткөн жылым, жээгинде таң тосконбуз өтүптүр чейрек кылым. Аттиң ай балалыгым, ысык көл сенде калды. Азырда көл жээгинен күтсөм ошол таңды. Кызык анда бала экенбиз, эсиңдеби көл жээги биз экөөбүз, айтабыз деп көлгө сырды. Күн ысык өртөнөбүз, тынч койбой мендеги ой, учкуну болсо керек ак сүйүүнүн. Жүрөктө кала берди чече албай сыр түйүнүн, өтсө да күндөр чубап,
Жашоодо ушул сезим, жылынып ал мезгилге сени эстеп турган кезим. Чындык сөз чынынан бузулбайт да, ичинде ал арам ойду катпаса, чындык жеңет кайда болсо, ала бирин сактаса. Чындык даңкы өчпөй келет, күн нурундай кылымга, бардык мыкты сапаттардын туу чокусу чынында. Жан дүйнөңдү, ой сананы чындык менен тазала, кир дегенде таза жуусаң дене боюң тазарат. Адамдар бар, ичи кара, көө казанды баскандай, сыртынан шекшибейсиң, булуту жок асмандай. Айта албаймын аларды ыйык сууга салсам да, кытмырлыктан, арамдыктан тазаланып каларын. Сыртынан бир карасаң, чечкиндүүдөй сезилет. Ал бир байкуш жалганчы маска кийген клоунга теңелет. Акындын жүрөгү үшөбөйт, акынды кээ бирлери түшүнбөйт, акындык алп сөздүн күчү дейт. Ыр издеп аязда бел ашып, акындын жүрөгү үшөбөйт. Сыртынан көргөндөр акынды сыпайы жөнөкөй киши дейт, а бирок ырларын окуган агымын дайранын күчү дейт. Акындын жүрөгү үшөбөйт, үшүсө ыр менен бүчүлөйт, калемдин сыязы төгүлүп, ан сайын согуусу күчүркөйт. Коронавирус илдети, оңбогон оору илдети, жер бетин каптап жайнады. Отур деп үйдөн чыкпастан аркансыз жипсиз байлады. Коңгуроо кагыш кылайын, уккула кепти агайын, кубалап чогуу илдетти, эс алсын үйдө медайым. Коронавирус илдети, дүйнөнүн жүзүн кирдетти, оорунун түрү көп эле, укпаган мындай илдетти. Каракөл шаары чоң дастан, жаркырап күлкүң курбулар, эмгекке колду сундуңар, алкынган нарын дайранын агымын кеске бурдуңар. Асканы көзөп бургулар, багынтып сууну турдуңар, баш ийбес теттек дайрага бекемдеп дамба курдуңар. Гидрокаскад борбору, камышсас тала Каракөл, кайдаган эмгек кайраттын, карачы кандай күчүн көр. Жалынсыз оттун күчүнөн, жанданып эмгек тармагы, жарашык берип жергеме, жаркырайт илич шамдары. Нарындын суусу бурам деп, туурулуп табан чор баскан, кыргызга кылган кызматын, Каракөл шаарым чоң дастан. Алыс жерден болсо дагы атартып келдиңер. Анан кылган эмгегиңер дагы кыргыз элинин сыйына татырлык. Ошон үчүн сиздерди сыйлап коелу деген өтүнүчүбүз бар. Эң биринчиден эле эми атын атаса куту сүйүнөт дейт. Поэзия дүйнөсүнө салымы, кошкон салымы жана аснектеген ыйык таланты менен чеберчилик көрсөткөндүгү үчүн Зинаида Эжекебиз сыйланат.